Пандемия убагында добуш берүү шайлоо процессиндеги реформалар коомду гана эмес, жогорку кеңешти да ойлонтууда. Шайлоо маселесине жада калса өлкөдөгү эл аралык өнөктөштөр да кызыгууда. Буга байланыштуу Борбордук шайлоо комиссиясында элчи жана донорлар үчүн атайын брифинг уюштурулду. Белгилей кетчү нерсе, мындай форматтагы жолугушуу биринчи жолу өттү. Анда эпидемиологиялык абалдан улам санитардык коопсуздук боюнча чечимдер кабыл алынды. Бүгүн дипломатия кызматкерлери менен эл аралык уюмдардын өкүлдөрү Борбордук шайлоо комиссиясында бирикти. Анда пандемия шартында санитардык коопсуздукту күчөтүү чечимдери кабыл алынды. Ал эми келе албай калган элчилер жолугушууга онлайн режимде күбө болушту. Жалпысынан брифингге 20-дан ашык дипломат жана донорлор катышты. Мы информировали наших партнеров о том, что Биз өнөктөштөрүбүзгө өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыяланганына байланыштуу жергиликтүү шайлоолор токтотулганын маалымдаганбыз. Ал эми парламенттик шайлоо тууралуу айта турган болсом, аны өткөрүү убактысы азырынча белгисиз. Эпидемиологиялык абал турукташып калат деген үмүттөбүз. эпидемиологической ситуации. Нуржан Шайлдабекованын айтымында Борбордук шайлоо комиссиясы алдыда боло турган парламенттик шайлоого даярдык катары пландык иштерин жасап баштаган. Мындан тышкары эл аралык өнөктөштөргө шайлоо системасын реформалоодо салым кошкондугу үчүн ыраазычылыгын билдирди. Реформалоо процессинде абдан жакшы жыйынтыктар болду. Мисал катары айтсам, гендердик теңчилик мыйзам менен бекитилип такталды. Башкача айтканда, аялдарга берилген квоталар. Бул жолдо демократиянын өнүгүүсү көрүнүп турат. Саясий партияларды каржылаган булактардын ачык айкын болушу, добуштарды сатып алуу, цифровизация, гендердик теңчилик бардыгына бирдей мүмкүнчүлүктөр. Мунун бардыгы Борбордук шайлоо комиссиясы аркылуу ишке ашат. Дипломаттардын айтымында, мындай кадамдар демократиянын турукташуусуна алып барууда. Көптөгөн олуттуу чечимдер кабыл алынып жатканын көрдүк. Эң негизгиси шайлоочулардын санын көбөйтүү максатында интенсивдүү иштер аткарылууда. Учурда парламент эки мыйзам долбоорун карап жатат. Бирөө саясий партияларга тиешелүү болсо, экинчиси административдик ресурстарды колдонуу боюнча. Муну менен албетте күрөшүш керек. Брифингдин катышуучулары өлкөдө парламентаризмдин калыптанышы жеңил болбоорун ачык айтышты. Бирок Кыргызстан үчүн башкаруунун бул түрү канчалык ийгиликтүү экенин түшүнүүгө убакыт керектелет. Анткени өнүккөн өлкөлөрдө дал ушундай ыкма колдонулган.